окууну аяктаган соң ата энем мындай кесип тандоого келгенде аябай кыйын болду да. Себеп дегенде ата энем менин оюма каршы чыкты. Атам дагы, апам дагы, бир туугандарым, эжелерим, байкелерим каршы чыкты. Мен өзүм НВДга тапшырам деп жүргөм. Бирок ал болбосо же болбосо журналистикага тапшырам деп жүргөм да. Себеби форма кийип милиция кызматкери болгум келчү, анан ал болбой калсам анда журналист болом деп жүрчүмүн. Бирок атам дагы, апам дагы бул оюма каршы чыкты. Бир тууган байкелерим дагы аябай эле каршы чыкты. Бул кыз кишинин кесиби эмес, эмне үчүн сен муну тандап атасың? Кийин турмушка чыксаң кантесиң? Сенин күйөөң иштетпей коет, үйдө отургузуп коет. Кыз киши деген негизи мугалим болуш керек, медик болуш керек, бухгалтер болуш керек деген сөздөрдү айтып, болбой эле апам Бишкекке алып келип эле ошол Бишкекте университеттердин бирине экономика факультетине тапшыртты. Анан ал жакта мен такыр окугум келбегендиктен экинчи курста уже мен үйдөгүлөргө айтпай эле окуумду заочный кылып салдым да. Анан иштеп кеттим. Азыркы учурда окуумду акча менен эле бүтүрөм, бирок үйдөгүлөр билбейт да, кийин бул кесип менен иштегим келбейт да. Себеби бул кесип мага жакпайт. Кызыгың болбосо эми иштей албайт экенсиң. Ошон үчүн мен окуумду заочный кылып салгам. Мындай окуя менде эле катталган эмес. Айрым курпалаштардын да ата энелери ошентип тапшырган экен. Анан алар деле эми окууга келип аткандары бар, заочный кылып котор үйгөндөрү да бар, бир экөө араларындачы. Бирок алар дагы окууларын ата энелерине айтпай акча менен бүтүрүшөт. Эми ушундайлар бар да. Бирок азыр ата энелерге айтарым, эч качан баланы мынтип кыйнабаш керек экен да.